Саламатсызбы агай. Эң биринчиден биздин жайкы лагерибизге кош келипсиз. Мен таанышып жатканыма абдан кубанычтамын. Ал эми бул жака досторубузга өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Бактыбек Талайбеков, Чүй облусуна караштуу Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү ажысы болуп иштейм. Бул жака чакыруу менен келдик, буюрса жакшы кечөөнү келип жайгашканбыз. Экинчи күн катышып жатабыз. Чоң рахмат. Эми экинчи суроо ушул биздин федерация жөнүндө качан жана кимден кантип маалымат алып калдыңыз эле? Бул кыздар уюму боюнча биз 2014-жылы мен мектепте тарбия завуч болуп иштеп жүргөндө Албаев мектебине барып жалпы тренингке катышканбыз. Жалпы завучтарга деп өткөзгөн. Ал кезде Шаршен агай директор бул эже завуч болчу. Ошол жактан таанышып иш баштаганбыз. 2015-жылы райондук билим берүү бөлүмүнө которулуп келгенден бери жалпы иштеп келатабыз десек болот. Эң негизги ушул Албаев орто мектебинен таанышып, иш жүзүндө тааныштык го. Мырзабай агай, Алтынкүл эже болуп ошол жактан таанышканбыз. Чоң рахмат. Ушул алдыда федерация менен кандай буга чейин кандай иш-чараларды алып бардыңыздар эле? Азыр алдыда кандай пландарыңыздар бар? Буга чейин бизде Сынташ айыл аймагына караштуу мектептер иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин биздин планыбыз сентябрь айынан баштап, быйылкы окуу жылынан баштап буюрса дагы бир 10 мектепти кошуу, 10 мектепке дагы жайылтуу бул проектти. Бир гана Сынташ айыл эмес, Кант шаарынан да мектепти кошуу, Ивановка айыл аймагынан, Жээк, Новопокровка айыл аймактарынан мектепти кошуу деп пландап жатабыз. Буюрса ишке ашырабыз деген ой бар. Жана дагы сүйлөшүп кеттик Наргиз эже менен. Сентябрда бир пландап 10 күндүк кербен уюштуруу 10 мектепке ушул бул жакта катышып жаткан Албаев мектебинен жана Курманов мектебинен, Мамашева мектебинен келген тренерлерден жалпы команда түзүп, дагы 10 мектепке кербен уюштуруу сентябрь планына коюп атабыз. Буюрса ситуация оңолуп, офлайн окуп, баардык жылыштар болсо буюрса ошого ылайыктап буюрса кербен уюштуруу деген план болуп атат бизде биринчи. Чоң рахмат, анда иштериңизге ийгилик. Ал эми кийинки суроо ошол азыркы учурда сахнада чыкканда айтылып калды, аталар кыздарды колдойт улуттук кыймылы деп. Ошол жөнүндө кантип маалымат алды, эмне болуп, кандай түзүлүп калды, маалымат бере кетсеңиз. Бул боюнча эми угуп эле жүрөбүз. Facebook баракчаларынан өзгөчө, Кыздар Федерациясынын сайтынан бул колдой турган учур бүгүнкү күндө көйгөй көп. Анан Кыргызста менталитетте көнгөнбүз да, ачыкка чыгарба, эл эмне дейт деген сөз. Мен өзүм эң негизги эмне дегим келет, эл эмне дейт деген сөз мен үчүн эчтеке дебейт. Ар бир нерсе өз учуру менен, өз нугу менен болуш керек. Аталар колдош керек, колдоп келатабыз мисалы, мен дагы атамын, мен дагы балам бар. Колдойбуз, колдоого муктаж кыздар бул. Анан ар бир кыз өз оюн айтуу керек деген принципти коюш керек. Биз көнгөнбүз да, Кыргыз айылы мисалы, Кыргыз мектеби болгондо ошол жерде калыш керек, ошол жерде умтулуш керек деп. Жок, бул проблема болсо проблеманы чыгарыш керек. Проблеманы изилдеш керек, анализдеш керек. Ошого карата алгоритм, план түзүш керек менин оюмча. Чоң рахмат. Ошол кыймыл менен кандай алдыда иш пландар пайда болду сизде? Кербенден тышкары план түзүш керекпиз. Анан кийин бул жакта да экинчи проекти бирге экен айтургандыкы. Ал менен да жолугушуп, жакын арада план иштеп чыгып, андан кийин ден соолук боюнча дагы Наргиз эженин дагы эмеси бар экен, өзүнүн бир проекти. Ал боюнча дагы план түзүп, жалпы мектептерге жайылтуу. Бул проект болуп ачылып атат, бирок мектептерге жалпы жайылтып алсак, ар бир мектепке план берсек, иш алдыга жылат. Ошол план менен иштеп, ошол иштин маңызын көрүп, анан анализ чыгарып, андан кийин кандай десем, бир жылыш болот буюрса. Иштеш керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Вактыңызды бөлүп интервьюга келип берип жатканыңыз үчүн иштериңизге ийгилик анда. Рахмат.